Мамлекеттик резиденцияда өткөн Бишкек плюс 25 саммитине карай туруктуу өнүгүү үчүн глобалдык тоо диалогу эл аралык конференциясынын ачылышына өлкө башчысы Садыр Жапаров катышып, өз сөзүндө соңку 20 жылда тоолуу аймактардын көйгөйлөрүнө дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн буруп, өлкөнүн демилгеси менен Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарда тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыялаганын эске салды. Ага ылайык Жапаров мына ошол 5 жылдыктын алкагында Кыргызстанда аткарылган иштерди тизмектеп санап берди. Алардын катарында өлкөдө алыскы жана жетүүгө кыйын аймактарды электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн дагы 18 кичи ГЭСти куруу планы бар. За последние 2 года в Кыргызстане введено в эксплуатацию 14 малых ГЭС. Кыргызстанда акыркы 2 жылда тоолуу жана алыскы райондордун жашоочуларын электр энергиясы менен камсыздоого багытталган 14 чакан ГЭС ишке киргизилди. 2025 жылы дагы 18 ГЭСти куруу пландалууда. Темир жана автомобиль жолдорун куруу, ички аба каттамдарын өнүктүрүү аркылуу тоолуу райондорду шаарлар менен байланыштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлүүдө. Өлкөдө токой аянттарын көбөйтүү боюнча Жашыл Мурас улуттук программасы ишке ашырылып жатат. Бул биздин парник газдарынын чыгындыларын өздөштүрүү потенциалыбызды жогорулатууга багытталган. Бул программанын алкагында жыл сайын 8 миллионго чейин бак дарактар отургузулат. Данная программа ежегодно высаживается до 8 миллионов. Мындан тышкары президент алыскы жана тоолуу аймактардын жашоочулары үчүн санариптик мамлекеттик кызматтардын жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү боюнча активдүү иштер жүргүзүлүп жатканын жана калктын жашоо шартын жакшыртуу боюнча кеп козгоп, буга Баткен районунун бийик, тоолуу жана барууга кыйын Зардал айылын мисал келтирди. Принимая во внимание, что большая часть населения страны проживает в горных регионах, развитие национального потенциала и институтов здравоохранения в регионах. Өлкө калкынын басымдуу бөлүгү тоолуу аймактарда жашаарын эске алсак, аймактарда улуттук потенциалды жана саламаттыкты сактоо мекемелерин өнүктүрүү социалдык саясат тармагындагы негизги милдеттердин бири болуп саналат. 2024 жылы мамлекеттин эсебинен кыска мөөнөттүн ичинде электр энергиясы, интернет жана негизги инфраструктурасы менен камсыз болгон Баткен районунун бийик, тоолуу жана барууга кыйын Зардалы айылын мисалга алып, биз эл аралык өнөктөштөр менен биргеликте алыскы тоолуу райондорунда калктын жашоо шартын жакшыртууга мындан ары да даярбыз. Бул эл аралык конференцияда экология министри Медер Машиев климаттын өзгөрүүсү бүгүнкү күндүн кооптуу көрүнүштөрүнүн бири экенин жана аны менен катар мөңгүлөрдүн ериши өзгөчө түйшөлткөн көрүнүш экенин өзгөчө токтолду. Министрдин айтымында акыркы 70 жыл ичинде Кыргызстандагы мөңгүнүн аянты 16% кыскарган, ал эми ири мөңгүлөр 17% азайып кеткен. Мы уже наблюдаем сокращение площади ледников, нарушение баланса экосистем. Байкоо салына баштаган мезгилден бери карай келгенде 2002, 2022 жана 2023 жылдар эң ысык мезгил болду. Климаттын өзгөрүүсү бүгүнкү күндүн кооптуу көрүнүштөрүнүн бири. Тоолуу аймактар үчүн коркунуч эселеп чоңоёт. Мөңгүлөр ээрип жатат. Экосистеманын балансы бузулду. Сел, жер көчкү, суу ташкыны сыяктуу табигый кырсыктар көбөйүүдө. 2022 жылы жаратылыш апааттарынан 150 киши каза болду. Өзгөчө кырдаалдардан келтирилген чыгым жылына $27 миллион деп эсептелип келет. Ал эми президенттин тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттеринин 5 жылдыгын ишке ашыруу боюнча атайын өкүлү Динара Кемелова болсо, бул 50ден ашык мамлекеттин жана 30га жакын эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана окумуштуулар, эксперттер катышкан конференциянын жыйынтыгы менен кандай чечимдер жана резолюциялар кабыл алындарын айтып берди. Конференцияда биз сунуштарды жинактоо кылып, анан ушул саммитке Бишкектик декларацияны кабыл алалы деп ойлоп жатабыз. Андан тышкары ушул жылы буунун Генералдык ассамблеясынын алкагында туруктуу тоо өнүгүү деген боюнча резолюция кабылданат. Ошого да биз бүгүн ушул сунуштарды чогултуп жатабыз. Эксперт менен чогуу сүйлөшүп, Кудай буйрса жылдын аягында ошол резолюцияга да биздин сунуштар кирет. Борборубуз Бишкекте өткөн бул эл аралык иш-чарада климаттын өзгөрүшүнүн тоо экосистемаларына жана алардын жашоочуларына тийгизген таасири, суу, азык-түлүк жана энергетикалык коопсуздук камсыз кылууда тоолордун ролу жана экосистемалардын деградациясынын алдын алуу темалары, аны менен катар дүйнө климаттын өзгөрүшүнө туш болуп жатканы боюнча көйгөйлүү маселелер көтөрүлдү. Ал эми конференция эртең дагы уланат. Белгилей кетсек, негизги иш-чара болгон Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити 2027 жылы өтмөкчү. Алина Жапаркулова, Ерлан Кыдырбеков, Нью ТВ.